Айта бер, атыңыз кім болды? Мен атым Иса Улу Сейтбек. Мен Қытай Ел Республикасының Қызыл Су Қырғыз автономиялық облысының Акчай ауданының Карачай айылынан болом. 2016 жылы 6 айда Кыргызстанга чыккам, ошондон бери Кыргызстанда жашап келем. 2017 жылы август айында Кыргыз жарандыгын алганмын. Азыркы учурда Бишкек шаарында жашайм. Мени издей салган кишилер булар менин бир туугандарым. Бул сүрөттөгү Урзал Жасын. Бул менин bir үйдө чоң ойгон байкем болот. Бул киши 3 жылга эркинен ажыратылган. 2016 жылы 6 айда ошондой Кытай жагынан, Кытай Эл Республикасынан эркинен ажыратылды деп укканмын. Ал кезде үйдөгү урук туугандарым менен байланыш бар болчу. Андан сырткары бир тууган иниси да Шайып Жасын, ал дагы 2,5 жылга эркинен ажыратылган. Азыр анын сүрөтү менде жок. Бирок могу байкенин сүрөтү менде бар болчу. Андан сырткары жана Маржан Жасын, Кемел Назар, Мамет Жасын, Шайып Жакып Жасын, Султан Жасын, Турганалы Жасын, Нурмамбет Осмон, Сулайман Орзубай, Канша Иса Акылай Жасын, Зура Жасын деген 10дон ашык туугандарым менен 1,5 жылдан бери байланыша албай келем. Алар азыр кандай болуп атат мен билбейм таптакыр. Жана андан сырткары бул Алмамбет деген байке, бул киши Кыргызстанга чыгып, бул жакта балыкчы шаарынан үйлөнгөн, 2 ай жашады. Андан кийин Кытай өлкөсү чакыртып, ошол себептен Кытай өлкөсүнө барышы менен камалып кеткен. Азыр учурда жеңибиз кыйналып жүрөт, артынан издөө салып. Бул ошол байке. Менин азыркы кыргыз гражданын паспорту могу. Олар неге камады? Алардын мен себебин билбейм. Алар жөнөкөй эле айыл жергесинде жашаган чарбачы кишилер болчу. Жалпы Кытайда канча кыргыз тууган? Менин туугандарымбы? Жалпы. Жалпы 30тан ашык туугандарым бар. Эми байкемдин балдарымын бүт кошкондо ошондой 30тан ашык туугандарым бар. Мен өзүм жалгыз бул жердемин. Мен окуйм деп чыгып, ошол бойдон Кыргыздын жарандыгын алып калып калганмын, Кытайга барбай. Мен бул жака чыкканыма Кыргызстанга 2 жылдан ашып атат. Ошондон бери Кыргызстанда жашайм. Ошол. Рахмет.